Америкадагы компаниялар аңлоо жана спорт үчүн колдонула турган ок-дарыларды Кыргызстандан сатып алууга кызыгууда. АКШ буга чейин орусиялык заводдор менен кызматташып келсе, киргизилген санкциядан улам соода алакасы токтоп калганы себеп болду. Бул тууралуу Бишкек штамптоо заводунун директорунун орун басары Алмаз Акматалиев Марал радиосуна берген маегинде билдирген. АКШдан 2 компания келип кызматташуу тууралуу сүйлөшүп кетти. Кийинки жумада дагы бир компаниянын келери күтүлүүдө. Андан сырткары 3-4 ишканада кызыгып жатат. Ошол үчүн 2022-жылы заводдун кирешеси 2 эсеге көбөйөт деп божомолдоп жатабыз. Акматалиевдин айтымында АКШда спорт жана аңлоо максатында 1 жылда 8 миллиард дана ок-дары колдонулат. Анын 1 миллиард данасы буга чейин Орусиядан импорттолуп келген. Азыркы геосаясий кырдаалдан улам бул рынок убактылуу бош калууда. Орусияга киргизилген санкция 2023-жылы толугу менен ишке кирет. Ошого чейин бул боштукту ээлеп калуу үчүн дүйнө жүзүндөгү заводдор аракет кылууда. Алардын катарында Бишкек штамптоочу заводу да бар. Бул багытта БШЗ инвесторлорду тартуу, заводдогу жабдууларды жаңылоо аракетин көрүүдө. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, завод карыздан кутулуп, өндүрүштүн көлөмүн көбөйтө алат. 3-4 жыл ичинде 200 миллион долларлык товар өндүрүүгө жетишебиз. Бишкек штамптоочу заводу 1941-жылы Луганск шаарынан көчүрүлүп келген. Учурда ок-дарынын 3 калибрин чыгарат. Заводдун 2020-жылдагы чыгарган продукциясынын баасы 400 миллион сомго жеткен. БШЗнын ок-дарыларынын 99% чет өлкөгө экспорттолот.